Арбаңыздар, урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырларынын берүүсүнүн коногу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мурдагы төрагасы Зайнидин Курманов болмокчу. Зайнин агай, сиз кыргыз коомунда чоң тарыхчы, илимпоз катары, профессор катары таанымалсыз. Биз бүгүн тарых илими, тарыхка байланышкан эмес, бүгүн саясат, бийлик жөнүндө сүйлөшөлү деп атабыз. Сүйлөшүүбүздүн төркүнү сиз өзүңүз катышкан, өзүңүз башыңыздан өткөргөн, өзүңүз аралашкан саясий процесстер, окуялар жөнүндө кеп кылсак деп турабыз да. Мен сиздин өмүр баяныңыз менен таанышып жатканда бир кызык фактыны учураттым. Сиз 1978 жылы Ленинград мамлекеттик университетинин тарых факультетин бүтүргөндөн кийин эмгек жолуңузду Казакстандын Караганда шаарындагы медициналык институттан баштаптырсыз да. Эмне үчүн Кыргызстандан баштаган жоксуз? Бүткөндөн кийин Кыргызстанга баргам. Министрликке баргам. Ал жерде мен Ленинграддык университетти бүтүрдүм. Кайсы кызматка мени жибересиз деп. Ал жердеги кызматчылар айтты: любой шаардык мектепти тандасаңар болот. Бишкектеги мугалим болосуз тарых жагынан. Мен айттым, мен айылдык университетти бүткөн жокмун, мен Ленинграддык университетти бүтүп атпаймынбы. Башка вакансиялар жокпу десе, айылдык университетти бүткөн биздин жарандар, алар айылдык мектепке кетип атат. Ошон үчүн тандаңыз. Макул болбосоңуз, анда открепление беребиз, өзүңүз иштеп, ишиңизди табыңыз деп. Мүмкүнчүлүк берген, университеттерге нар жака, бер жака барып жүрдүм. Орун жок. Бардык жерде тууганчылык, жолдошчулук, жерчилик. Короче, мен батпай койдум. Ошон үчүн айла жоктун Караганда шаарына кеткем. Ал жерде атам Караганда университетинде юрфагында зав кафедра болуп иштегем. Ал жерде казак туугандар мени кабыл алып, мединститутта турмуш жолумду баштаган. Кайра ошентип өзүңүз айткандай жердешчилик, тууганчылык гүлдөп аткан Кыргызстанга кайра келдиңиз, иштеп жүрдүңүз. Анан кийин 1989 жылы сизге байланыштуу бир окуя болгон экен да. Ал 89 жыл баарыбыз билебиз, кайра куруу заманы гүрүлдөп турган мезгил болчу, кайра куруу саясаты. Ошол учурда Субакун Бегалиев деген да белгилүү тарыхчы бар эле. Сиз экөөңүздөргө саясий жактан жетилбегендик үчүн деп бир жаза колдонулуптур да. Анын төркүнү эмне эле? Биз общество знанияда иштечүбүз, лекция окучу. Анан кийин бизди бир күндө эки жакка чакырат, Субакунду тиги Свердлов районунун аткаруу бийликтин советине, кеңешине. Мен болсо 28 мектепке. Ал жерде кайра куруу заманды. Бардыгын жаңы көз караш, жаңы комментарий, жаңы баалуулуктары. Ошонун негизинде айтып бериш керек болчу. Эмне заман болуп атат, кандай тарыхты карап атасыз деп биз чындыкты бардыгын айтып бердик. Бирок кандай чындык 28 мектепте жакпады. Эмне чындыкты айттыңыз эле ошондо? Мен айттым, 16 жылы мындай көтөрүлүш болгон, кыргыздарды кырган. Көп кыргыздар жөн эле кырылып кеткен, колониалдык саясат жүргүзгөн. Ошол мезгилде ошондой сөздөр үчүн эле жумуштан чыгарып койчу мүмкүн болчу да. Анткени советтик доор заманы өтө элек, 89 жыл болуп атпайбы. Субакун болсо ал жерде кыргыз тилди үйрөнгүлө деп Гогаев деген биринчи секретарь бар болчу, кыргызча судай билген.
ооба адам Борис Хамитович билет Ооба. ошондой. Анан кийин аны менен сүйлөшүп, кыргызча сүйлөшүп, анан кийин айтып атпайбы, Борис Хамитовичке окшоп баардыгыңар кыргыз тилди үйрөнгө. Үйрөнбөсөңөр кыйын болот деп. Ошентип, ошондой сөздөрдү айтып, тиги жакпай калды. Анан кийин ошо райкомдун кызматкерлери тиги горкомго жазып, мединститутка жазып, анан кийин экөөбүздү чакырып, парткомго жумуштан айдайын деп атканда биз аларга акыркы күндү көрсөттүк. Анткени уже өзгөрүү заманы башталганда биз айттык, силер эмне? Сталинден да ашып кетейин деп атасыңар. Колуңуздардан келбейт. Биз күрөшөбүз. Аягына чейин барабыз деп. Съездке чейин, биринчи съезд жаңы эле жумушун баштаган, ошолго чейин кайрылабыз деп айткандан кийин баардыгы титиреп, коркуп бизди тынч калтырды. Анан кийин окуялар башталбады. окуялар башталды, ошентип кайра куруунун арты Кыргызстандын эгемендүүлүгү менен бүттү окшойт. Кыргызстан эгемендүү мамлекет болгондон кийин жаңы заман, жаңы мамлекетти кайрадан куруу, өзүңүз айткандай, накта кыргыз тарыхын биле турган заман келди. 1992 жылы 40 жашка чыга элек Зайнидин Курманов ал кездеги Маяковский атындагы кыз келиндер институтуна, азыркы Арабаев университетине ректор болду. Тарых илимдеринин жаш кандидаты кантип болуп калды депчи. Элдин баары аң-таң калган. Бул ак үй менен макулдашылган иш экен. Ошол учурдагы Чынара элге билим берүү министри Чынара Жакыпованын жакын адамы экен дегенде. Сиз кандайча Арабаевка ректор болуп калгансыз? Мен биринчи Кыргыз Пет университеттин ректору болгом. Ошондо келип анын атын өзгөртүп, Ишенал Арабаевди койгонбуз. Мен аракет жасагам, анткени ошо кайра куруу заманында биз тарыхты кайтадан карап, ал жерде Абдыкерим Сыдыков, Ишенал Арабаев, Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов жана көп жаңы адамдар чыгып атпайбы аттары. Ооба. Алардын атын бир мезгилде Сталиндик убактында өчүрүп, алардын баардыгын атып таштаган. Алардын атын айтыш өзүнчө бир преступление болчу да, ошон үчүн бизди коюп атканда жаш балдар андай мындай жаңы муундар экен деген себеп жок. Бизде өзүнчө өзүбүздүн заслугабыз бар болчу. Ошон үчүн мени Чынара Жакипова өз командасына чакырып, биз ишти баштаганбыз. Анын ичинде албетте баардыгы ректорлор, жаш ректорлор. Жалаң гана Чынара Шашеевнанын адамдары эмес, башка саясатчылардын көбүнчөсү Аскар Акаевич сунуш жасаган. Бирок үчөөбүз, мен Кадыралы Конкомаев, гуманитардык университеттин ректору, жана Улуттук университеттин биринчи проректору Жусуп Пиринбаевди Чынара Шашеевна көрсөткөн. Жаңы муундар. Сиздерди ошо ал убакта президент Аскар Акаевичтин өзү менен кеңешкен да, макулдашкан да. Албетте. Кеңешпей жатып, азырда эме эч качан жумушка койбойт. Кеңешпесе. Ошол мезгилде ошондой салт болчу. Бирок мага да Чынара Шашеевнанын кандидатурасына да, бизге да Аскар Акаев макулдугун берген. Анткени билген, окуган биз жөнүндө. Анын ою биздин ойлорубуз бир болчу ал мезгилде. Сиздер ошо жумушка баштаарда, жумушка дайындалардын алдында президент менен жолуккан эмес билеңиздер? Жок, мен жолуккан жокмун. Мен жолукканым Абдыган Эркебаев. Анда ал вице-премьер болчу, социалдык тармакты куратор болуп, мени чакырып,
Мен айткам ал жерде, менден башка дагы адамдар бар, ошолорду койбойсуңарбы? Менде тажрыйба жок десе, Айсайнедин, азыр башка заман. Менде деле тажрыйба жок болчу, губернатор болуп, вице-премьер болуп иштеп атам. Эми башка адамдар жок болсо, эми көтөрүп кет могу жүктү. Кыргызстан үчүн деп мени туура жолго салды да, андан кийин болуп тур андай болсо. Академияда бирге иштегенбиз. Мына ошентип директор институт. Аскар Акаевдин макулдугу менен дайындалып, реформатор министр Чынара Жакыпованын командасында иштеп, элдин үмүтү чоң эле, көп убакка чейин иштеп, жакшы иштерди алга жылдырат деп коом күтүп аткан, бирок анчалык көп иштей алган жоксуздар да. Эмне үчүн сиз мисалы үчүн ректор болуп 2 жылга жетпей калыптырсыз? 2 жыл болду, 2 жыл. Эмне үчүн түшүп калдыңыз? Чынара 1 жылдан кийин кетип калбады, Чынара. Анткени Чынаранын атагы дүргүрөп чыгып, республика эмес, тиги СССР андан тышкары аты ысымы дүңгүрөп чыкканда, Ататүрктей баардыгы жасаган жумуштары көрүнүп аткан, элге жакын, коррупция менен күрөшүү жана клановый система менен күрөшүү. Абдан прогрессивный саясатчы болчу. Бирок андай саясат көп адамдарга жакпачу. Мурунку заман менен турабыз дегендер, эмне башталат? ызычуу башталат. Ошо ызычуунун тамыры эмнеде? Жакыпованын популярдуулугу өсүп кеткени көрө албадыбы? Албетте. Албетте биз кайсы жерде жашайбыз? Биз Кыргызстанда жашайбыз. Восток деп коет. Востокто асманда бир гана күн болуш керек. 2 күн турса болбойт. Ошон үчүн Чынара шаардык кыз, аны түшүнбөчү. Жазып аткан жумушун туура баа берип атат, же андай-мындай, аны ал жөнүндө ойлобочу. Бирок жанында жүргөн адамдар ар кандай азыр деле топтолуп турат. Мурунку замандагы ойлору жүгүрткөн. Алар шыбырап турчу да. Аскар Акаевич, сиздин авторитетиңиз Шаршеева, Чынара Жакыпованын салыштырганда төмөндөп баратат. Андай болбош керек. Аны токтотуш керек деп ошондой жумуштар башталганда, Чынара ал сураган жок да. Мени кызматка койгула. Мен министр болом. Эмне айтсаңар ошону жазайм деген. Ал айтты. Ошондой болсо анда мен кеттим. Заявлениясын жазып кетип калды. Биз калып калдык. Чынара Жакыпованын министр болушунун таржымалын билесизби? Кандайча министр болуп калган? Аны Акаевга ким сунуштаган? Же экөөнүн жакын мамилеси, тааныштыгы бар беле? Жок, албетте жок. Объективдүү нерселер болгондо, анткени Чынара ошол мезгилде бир америкалык бир тесттен өтөт. Психологический тест. 500 балекет бир суроолор. Мен да өткөм ал тесттен. Ар бир жаңы жумушка резервке бекитилген же жумушка алынып аткан адам ошо тесттен өтүш керек болчу. 500. 2 сааттын ичинде 500гө жакын суроого жооп бериш керек болчу. Чынар өткөндө укмуш IQ. Укмуш IQ-ну көрсөтүп, баардыгын жеңип кетти. Ошо конкурс. Ошол учурда министрге эмне конкурс жарыялаган дейсизби? Ошодон баштаганбыз да. Нормалдуу, демократиялык тажрыйбадан баштабадыкпы? Андан кийин көп адамдар ал тесттен өтө албай калышты. Кийинки жана детекторду ошо десек болобу? Жок, детектор ал акча уурдаган жөнүндө. Бул тест IQ, интеллект. Ал жагынан башка тиги кандидаттар, талапкерлер келип алар ошону өтүп атат, өтө албайт. Ал жерде комиссия өзүнчө. Андан кийин кое турган адамды кое албай калышты. Андан кийин ал системадан вообще отказ жазат. Жөн эле тааныш боюнча кыргызча мурункудай совет дöwрүндөгү ала баштады да жумушка. Ошон үчүн Чынара кетип калды. Ошентип ал зав кафедра эле болчу да.
ооба жумушу, жөнөкөй жумуш. Анан бирок доктордун алып 33 жашында доктор МГУну бүткөн, аспирантураны, докторантураны. Абдан сыртынан эле көрүнчү да. Абдан укмуш адам. Билимдүү. Чынар Шашеевна эмне үчүн болтур Аскар Акаевич менен тил табыша албаптыр, ал киши жумуштан бошотту, бирок кийинки президенттер менен эмне үчүн иштеше алган жок, же алар чакырган жокпу жумушка? Жок, анан Ал кишинин потенциалын пайдаланыш керек эле да. Албетте. Катуу, күчтүү саясатчы, жетекчи. Ошондо күчтүү адамдарды алып келет да бийлик. Анткени кыйынчылыктарды күчтүү адамдар жеңет да, акылдуу адамдар. Слабый жетекчилер алсыз адамдарды алып келет. Алардын арасында өзүнчө бир патша болуп жүрөт да. Ошол мезгилде ошондой болуп калды да. Чынара кызматты андан кийин эч кимден сураган да жок. Жок, сурабаса да чакырыштыбы кийинки президенттер? Бакиев чакырган, жана башкалары чакырган, бирок отказ берген. Бакиев орден да берген. Келсин деп жумушка. Бирок макулдугун бербей койду. Анткени неправительственный секторго өтүп кетет, НКО. Ал жерде директор институт по освещению войны и мира. Ошол жерде директор болуп, жаңы жумушту баштайт. Андан мурун жумушсуз болуп жүргөндө дело номер деген гезиттин базасында политика деген. Ошону айтайын деп атам. Политика деген гезитти ал киши ачыптыр, бирок ал жерде сиз да иштеттириз да. Ал киши министрден түшүп, сиз ректордон түшүп барып иштегендей элес калтырып атат да. Эмне үчүн политикада баштаңар, максатыңар эмне эле? Эми бирденкени жазаш керек да. Кандай окат бир бөлекет. Ошондо ошо гезит сунуш киргизген. Ким эле главный редактор? Запольский. Запольский да депутат, прогрессивдүү депутат болчу да. Анан биз бирөө-бирөөбүздү саясатчы билебиз да. Кимиси ким? Кимиси менен окат жасаса болот, кимиси менен урдаса болот. Баардыгын тааныйбыз. Бирок эл билбейт да, түшүнбөйт. Ошон үчүн Запольский Жакыпованын потенциалын көрүп, билип, аны чакырып атпайбы? Орун берип, гезиттин полосасына чыгарып, биз 7 номер жазганбыз. 7 номер. Анан кийин жаап таштабады бизди. Минюс. Эмне деп жапты? Жаап таштады, жаккан жок. Анткени биз ал жерде сиз бийликтин сырларын азыр изилдеп атсаңар, биз ошол мезгилде изилдеп баштаганбыз. Кандай салттар бар болчу, жаман салттар, кандай деградация болуп аткан бийликте. Ошол мезгилден эле баардыгы башталып аткан. Ошон үчүн жакпай калды. Мен болсо могу дүйнө жүзүндө билинген саясатчылардын портреттерин жазчумун. Бирок анын фонунда Аскар Акаевич жөн эле кумурска болуп калчу да. Мен аягында жазчумун. Вот бизде мындай президент болсо кандай жакшы болмок эле. Кандай жаратылыш жолго чыгат. Ошо акыркы 10-15 строчка жакпачы да, резюме келтиргенде. Мындай Шарль де Голль, Ататюрк жана башка көп адамдар. Африкалык диктаторду да портреттерин, Мобуту Сесе Секо ал жерде көрсөтүп, биздин президенттердин окшоштугун көрсөтүп, абдан жакпай койду. Ошо 7 номер чыкпай калды. Ошентип ал учурдагы бийликке жакпаган шарттар болуп атканына карабай, сиз 1993-жылы Жогорку Кеңешке депутаттыкка ат салышыптырсыз. Эмнеге ишендиңиз эле? Эмне үчүн саясатка келгиңиз келди? Сизди эмне жетеледи ал жака? Эми чын айтайын, ректор болгону чоң кызмат, бирок мүмкүнчүлүгү аз. Күчтүү саясатчы, бирденкени жазайын десек, анда бир
бийликтин бир бутагына кириш керек да. Ал мезгилде депутаттар профессионалдуу депутаттар эмес болчу. Мен ректор болуп иштесем, анан кийин жыл сайын 2 жолу сессия өткөзөт жогорку кеңеш. Ал жерде мыйзамдарды алыш керек. Мыйзам деген эмне? Мыйзам деген бул политиканын колу. Өзгөртөм десең дүйнөнү, же республиканы мыйзам аркылуу өзгөртүү жасаса болот. Ооба. Бирок колуңда андай рычаг болбосо эчтекени Өзгөртө албайсың. ооба. Ошон үчүн мен диссертацияларды жазып атканда кандидаттык диссертациям парламентаризм жөнүндө жазгам да, кыргыз советтик мезгилдеги парламентаризм. Мен түшүнчүмүн ошол мезгилде. Депутат болуш үчүн законодательный бийлик колуңда бар болсо, көп нерсени жасаса болот. Бирок биз команда болсок да, президент колдосо бирденкени жылат, бирденке жылчы. Бирок колдобосо эчтеке жылбай калчу. Ошон үчүн Чынар айткан, сен эчтекеге карабай барып депутат болгонго аракеттен. Менин көңүлүм жок болчу. Бирок сунуш жазгандан кийин өттүм, ал жерде жеңилип калдым. Анткени собранияларды жана башкаларда дебаты болуп атканда баардыгын жем койчумун. Бирок акчанын күчү күчтүүрөөк болуп калды. Анткени бизди баардыгыбызды кандидаттарды бир директор трикотажный фабрика жеңип кеткен. Ошол акчага эле байланыштуубу же бийлик дагы кийлигишкенби? Жок, бийлик анча деле киришкен жок. Бирок ал мезгилде партия мындай айтса болот. Бийлик көп киришпечи, шайлоо жана башкаларга. Анан кийин 95-жылдан кийин катуу кирише баштады. Бирок анда өтпөй калганыңыз менен акыры сиз 2000-жылы Менин өлкөм моя страна деген партиянын тизмеси менен 2000-жылы жогорку кеңешке келдиңиз да. Менин суроорум башкача болуп атат да. Ошол убакта бийликтин кийлигишүүсү жөнүндө кеп калбадыкпы? Ошо 2000-жылдардагы шайлоодо парламентке партиялар аркылуу келген депутаттарды тизмесин ак үй менен макулдашчу дейт. Ушул суроого кандай жооп бересиз? Ушунун чындыгы барбы? Сиз уккансызбы, аралашкансызбы? Ак үй менен макулдашчу эле эле? Мен айтып атпаймынбы, 95-жылдан кийин Башталды. Баардыгы башталды. Болуп аткан процесстер управляемая демократия деп коет. Ошол система иштей баштайт. Анан кийин таптакыр контролдон чыгып кетпеди. Эркиндик шайлоо болбой калбады анан кийин. Албетте ар кандай көз караштар болгон. Ал жөнүндө партиялык системага өтсөк жакшы болот деп мен бир нече макаланы жазгам. Өкмөт көнгөн, түшүнгөн киргизген ал системаны. Бирок орундары 25%. 25% партиялар, жаңы түзүлүп аткан партиялар өнүгүш үчүн минимум 50% керек. Аздык болуп калдык да, анткени биз 15 эле адамбыз, калгандары 45, баарды мажоритардык. Биздин ойлорубузду добуштар базып эле койчу. Добуш менен эле базып койчу. Көп инициативалар ишке ашыра албай калды. Мажоритарниктер кимдер? Бул бизнесмендер, базаркөмдөр, саясатты түшүнбөгөн адамдар. Бирок өз кызыкчылыгын билген адамдар. Чындыкты айтсак. Ошон үчүн колубуздан аз нерсе келди, бирок биз баштаганбыз. Фракцияларды түзүп. Фракциялар биздин Менин өлкөм деген партия, ал либералдык партия болчу. Ошо партия түзүлүп атканда кийин парламентке өтөрдө сиздердин партия ак үй менен бийлик менен тыгыз иштешкен, кызматташкан деп калышат да.
Ушундайбы? Эми биз мындай жазганбыз. Биздин жетекчибиз Медет Садыркулов. А Медет Садыркулов ал администрациянын башчысы. Ал жерде чоң кызматкер жумушчу болчу да. Ошон үчүн сөз ошондой төрөлүп атат. Ооба. А бизден сурабайдыбы? Эмне үчүн кандай энди? Биз айтканбыз. Мен айткам Медетке, Медет барып президентке айткан. 3 күчтөр бар. Консервативдүү, либералдуу жана социал-демократтар. Партия азыркы жогорку кеңеште эмне үчүн раздырай, түшүнбөстүк болуп атат? Эмне үчүн силердин инициативаңар жана башкалар эч ким колдобойт, түшүнбөйт. Акча берсеңер колдойт, акча бербесеңер колдобойт. Хаос болуп атат да. Аны түшүнбөстүк. Акаев физик да, политолог эмес, бизге окшоп. Аны түшүндүрүп берди. Оң кол болуш керек, сол кол болуш керек, орто күчтөр болуш керек. Ар бир тарап өз саясатты тартат, киргизет. Ошон үчүн демократиялык жана башка процесстер өнүгөт. Анан кийин эмки шайлоодо перегруппировка болуп, кайсы партия өз сунуштары менен элге жакса, эл жактырса, ошо күчтөр жеңип кетет. Силердин албетте президентке барды кирип атпайбы, мени президент кыл деп, мени депутат кыл деп. Тажатып бүткөн да. Ана Акаев деле башында башка адам болчу да. Ошол Система болуп бийликтин калбады. башка бутагына президенттик администрациянын кийлигишип жатышы кийинки биздин демократиялык өнүгүүлөрүбүзгө бир чоң тоскоолдугун тийгизди да. Кандай дейсиз? Эми чынында айтканда, ар бир президент ким болбосун, Францияда болобу же Америкада, ал кызыгат бир нерсеге. Парламентте анын колдоочулары, партиялыштары көпчүлүк жасаса, президентке башкаруу, ошол мамлекет менен башкаруу оңоюраак болот. Карама каршы күчтөр турса, анда колунан эчтеке келбейт. Азыр Францияны көрүп атпайбызбы? Макрон өзүнчө бир партияда, а парламентте көпчүлүк право-консервативный күчтөр Мари Ле Пендин анын душманы келип атпайбы? Ошон үчүн парламентти таркатып, жаңы шайлоону киргизип, ошо ал жерде манипуляция жана башка хотя бы парламенттин жартысын хотя бы өз эмелер күчтөрдү колдогон гаракет. Демек кайсы бийлик болбосун анын өзүнүн кызыкчылыгына Албетте. иштейт да, иштейт. Демек дагы бир кызыкчылыкка мына Медет Садыркулов баштаган Менин өлкөм партиясы кийин Бакиев бийликке келгенде Бакиевдин Ак Жол партиясы менен биригип коалицияга кирип кеттиңиздер да. Анын негизги өзөгү эмнеде болду? Эмне үчүн сиз айткан либералдуу партия бийликтин партиясына кошулдуңуздар? Эч ким сурабайт да, Ак Жол деген эмне партия? Ак Жол. Народная партия Ак Жол болду деген. Народный деген эмне? Либералдык партия деген. Биз өзүбүзчө Моя страна, партия действия деген, бул эмне деген партия? Партия действия дегени либералдык партия. Биз либералдык партия болуп, Ак Жол, Народный партиянын составына кирип атпайбыз. Бул жерде эч кандай карама каршы жок. Бирок биз киргенде өзүнчө бир фракция болуп кирип атканбыз да, анткени биздин көз карашыбыз кээ бир маселе боюнча башка болчу. Биз нукура либерал болчукпуз, а тигилер жазалма. Анткени башкарма, башкалар, бизнесмендер, жана башка ким, базаркомдор кирип албадыбы топтолтура. Алар албетте алардын көз карашы биздин көз карашы менен жакпачу. Ошон үчүн карама каршылык болуп аткан. Ошондо бир кызматкер барып шыбараптыр Бакиевке. Медет өзүнчө бир эме партияны түзүп атат, кошпой жатат, оюнда жаман ойлору бар, бийликке келүү жана башка бир балекеттердин
баардыгын айта баштайт да. Анан кийин тиги угуа баштайт. Анан кийин ал информация медетке келгенден кийин ал бир күнү келип айтты. Эми бир партияда жүрөбүз, албетте биз ногу мындай сөз болбош үчүн ногу партияны, менин өлкөм партияны придется ак жолдун составына киргизиш керек болуп атат деп. Андан кийин биз ал жерде политсоветке чогулуп ошондой чечим алганбыз. Бирок биз мен өлкөм болуп өзүнчө жүрө бергенбиз. Бирок аягына чейин. менин өлкөмдүн ак жолго кириши мисалы үчүн идеологиялык, программалык негизде эмес, бийликтин кысымы менен кирдик десек болот да бир жолу. Жок. Кысымы болгон жок. Садыркулов реформатор болчу. Медет Чаканович Садыркулов Акаевдин президенттик системасын негизинен бекемдеген түптөгөн адам катары деп эсептелет. Саясатта ошондой. Ошол эле учурда Курманбек Бакиев экинчи президенттин дагы бийлигин бекемдөөгө жардам берген негизги күч катары эсептелет. Жүрбөйбү да. Сиз айтсаңыз, биринчи президент менен иштеп жүргөн Медет Чаканович Садыркулов экинчи президент менен кантип иштешип калган? Жөн эле. Анткени Медет Чаканович жакшы, абдан жакшы менеджер болчу. Андай менеджер бул убакка чейин жок. Бардыгы билчү биз. Акаев да билчү, Бакиев да билчү, калгандары да билчү. Садыркулов эң күчтүү саясатчы менеджер. Ал менеджерди эмне үчүн жакшы пайдаланып алышкан жок, колдонгон жок? Анткени Акаев менен эмне үчүн тескеринче саясат болуп кеткен. Аны председатель счетный палата кылып, андан кийин тиги Иранга элчи кылып алып кеткени жакшы көргөндөнбү? Же Майрам Дүйшеновна менен иштей албай койду. Анткени Аскар Акаевди айтып жүргөн. Тиги аялыңарды, балдарыңарды нар жакта кармап тургула. Саясатка киргизбегиле деп. Аныкпай койду да. Ал тиги болсо барып аялына айтат. Андан кийин аялы жек көрүп баардык күчтү алды, тиги Медетти жумушунан кетирип. Кетирди аны. Андан кийин тиги төңкөрүш болуп атканда Медет Чаканович кызматынан өз эркиндиги менен кетип калган. Сиз чоң саясатта Медет Чаканович Садыркулов менен санаалаш болдуңуз, партиялаш болдуңуз, дос болгондурсуз. Анын оюн, саясий амбициясын билсеңиз керек. Чындап эле ал кишиде президент болуу амбициясы бар беле? Жок. Президент амбициясы жок болчу. Анткени ал жакшы билген и түшүнгөн. Ал зафорка делом болуп жүргөндө. Ооба. Ошолдо Шеремкулов өтүп атканда президенттикке аны кантип Аверин кетирген. Шеремкулов казак, кыргыз эмес. Кыргыздарды казак менен башкарыш керек деген элдин ноосу, шылууну баардыгын билген да. Андан кийин мен айтып атканда мен айга айткам, менде сен паспортуңда эле казак деп жазыласың. Сен негизиңде, кебетеңде, жана жүрүш-турушуңда нукура кыргызсың. Сен эле барбайсың бир десе, ал айтты, Зайнидин, менде эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Мен көп болсом администрациянын башчысы же премьер-министр болушу мүмкүн. Андан жогору мен атта албайм. Неге? Анткени мен казакмын. Атасы казак да. Энеси кыргыз. Андан кийин мен ага бир нече жолу айткам, энеңдин урпактары, анын аталары, ата-бабалары. Дүр Сооронбаев. Сен Дүр Сооронбаевдин сенин чоң таятаң турбайбы? Кийлеген, манап, меценат, саясатчы, адам абдан акылдуу, эстүү саясатчылардын бири. Абдыкерим Сыдыков, Арабаев, Айдарбековдон да улуу
анан болчу. Ошону да эске алып андай мындай жасап көрсө, ал айтты жок. Андай болду. Медет Чоканович Болбой Садыркуловдун Бакиевдин бийлигинин учурунда кайрадан администрация башчысы болуп келди, Албетте. Бирок кайра түштү. Анын түшүп калышынын себеби эмне деле? Бакиев кетиргиси келдиби же Садыркулов өзү кеттиби? Бул жерде мындай болду да, Садыркуловду Бакиев алды, анткени ал билген. Өкмөттө иштеп жүргөн, андай мындай билчи. Садыркуловдун потенциалы өтө күчтүү. Андан кийин бийликти жумушун баштап атканда абдан кыйналды Бакиев. Бир жолу айткан мага. Медет келгенден кийин руководитель, мен өзүмдү президент катары сезип калдым. А бул убакка чейин зафорк отделом болуп иштеп жүргөм. Күндө заседание чогулуштарды өткөрүп андай мындай. Эч ким иштебей жатат. Медет келгенден кийин ал жумуштан, майда жумуштан бошотуп таштады, стратегиялык жактан эле. Ошо бирок албетте реформа түзөт. Реформаны жасаганда ар кандай күчтөр, мен айтып атпаймынбы, бир мезгилде ал жанында турчу. Медетти абдан сыйлачу. Медетти абдан көтөрчү, колдочу. Чынымды айтып атам. Теги Атамбаевдин сөздөрүн эмес. Ал мага өзү айт. Кабар түшкөндө өлдү дегенде ыйлап жибергем. Менин көзүмчө. Бакиев. Акаев, мен Акрамов экөөбүз чакырган, сүйлөшөбүз деп. Ыйлап жибергем. Ким ыйлады ошондо? Тактап койсоңуз. Бакиев ыйлаган. Көңүл айтып атып ыйлап жибергем. Жок, ошо Медет Садыркуловдун өлүмүн ал учурдагы бийликтин, Бакиевдин бийлигин менен дагы байланыштырып жүрүшпөйбү? Сиздин оюңуз, сиздин позицияңыз кандай бул жөнүндө? Менин позициям мындай. Ошол мезгилде 2 жыл өткөндөн кийин көрүнүп атты ар кандай күчтөр. Президенттин жанында көп авантюристтер жүрөт да. Бездельниктер, урулар. Любой президенттин жанында вот ошондой шмон жүрөт да. Албетте алар эмнени жасайт? Кипишти жасайт. Бирөөсү тигини уурдайын дейт. Бул кызматка түшөйүн дейт. Андан кийин 3 жылдан кийин президентибиз кичине унутуп баштады. Кандай кыйынчылыктан өткөн. Башкалардын сөздөрүн уга баштайт. Анда ал жерде кээ бирлер айта баштады. Давайте реформаны жазайлык. Реформа госуправления. Аппарат администрация президенттин баштап. Медет болсо ал айтып аткан. Биз дагы албетте жазайбыз реформаны. Бирок азыр биз даяр эмеспиз. Азыр мамлекетибиз алсыз. Күчтүү болгондон кийин ал децентрализацияны өткөрсө болот. Ал ада кандидат наук болчу да. Медет политолог. Жөнөкөй эмес. Нукура, особенно секирийской демократия жазган диссертациялары болчу. Бул убакка чейин карандаш менен окуп жүрөбүз. Теорияны жакшы билчү. Ошон үчүн айтып атат. Азыр еще эртерээк. 1-2 цикл өтүшүп керек, андан кийин централизованный власть, бийлик бутуна тургандан кийин, андан кийин реформаны өткөрсө болот. Бирок аны укпай коюп, башкалардын сөздөрүн угуп, алардын ой бир. Садыркуловду кетириш керек. Башка кызматка. Кызматтарды предлагать эткен. Чуть ли не премьер-министр болосуң деп кызматтар. Болгон жок. Мага кызмат керек жок, но реформалар керек, жумуш керек. Аягына чейин чыгыш. Демек, өзү баштаган, идея кылган реформасы мындай суу кечпегенден кийин аны кеткиси келген турбайбы да? Андан кийин аны укпагандан кийин жени келип, анда мен силерге көрсөтөм деп бир жолу айтып коюптур. Көрсөтөм деген эмне, бийликтен алып түшөм деген аракети да туурабы? Андан кийин ал мага эч качан андай сөздөрдү айткан жок. Ал абдан осторожный адам болчу. Эч качан жөнөкөй эле эмоцияга берилип андай-мындай болбочу. Ал айтты, анда көрөбүз.
Медет Садыркулов Алматы шаарына барып, ал жерден Казакстандын таасирдүү саясатчылары менен жолугуп, сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, кайтып келе жатканда Кыргызстанга келгенден кийин өлтүрүлдү. Тарыхый факт ушундай. Сиз айткандай, өзүңүз айттыңыз, Медет Чоканович казактын уулу болчу депчи. Ошол убактагы казак бийлигинен ал кишиде поддержка, мындай колдоо бар беле эмне? Ал казак саясатчылары менен Кыргызстанда революция кылуу боюнча ою бар беле? Сизге айткандыр, мүмкүн бөлүшкөндүр. Жок. Андай сөздөр биз сүйлөгөн жокпуз. Болгон жок. Ойлору кандай болгон мен билбейм, бирок кандай жок болчу. Мен билчүмүн. Назарбаевдин администрация президенти анын жакын жолдошу болчу. Председатель КГБ анын жакын жолдошу. Анткени бирөө менен кабарлашып, андай мындай той-пойлорго барчу. Ошондо мен билгеним ада чапырышты. Менде чапырышты. Тигилер да чапырышты. Албетте, тууганчылык байланыш бар болчу. Тууганчылыгы бар, саясий дагы Казакстандан ал кишиде саясий поддержка, колдоо. Жок, бирок аны өлгөндөн кийин эме болду. Назарбаев эмне хотя бы бир сөз айттыбы? Бир да сөз айткан жок. Председатель КГБны да көргөн жокпуз, руководитель администрацияны да көргөн жокпуз. Казакстан унчукпай койду. Эчтеке жасаган жок. 2009-жылы байланыш болсо андай болду. Анда күркүрөп чыкмак тиги. Мен билбейм, Бакиевдин, Назарбаевдин ортосунда балким сөз жаман сөздөр болушу мүмкүн. Кыйкырып, бакырып, мат менен. Бирок ал жөнүндө биз эчтекени билбейбиз да. Жымжырт унчукпай. Медет Садыркулов ошентип өлдү, саясатта ал кишинин аты бар, партия түзгөндүгү Кыргызстандагы биринчи, экинчи президенттин администрация башчысы болуш деген таасирдүү саясатчылардын бири болду. Сиздин санаалашыңыз, партиялашыңыз деп да айтып атабыз. Ошо ал киши өлтүрүлгөндөн кийин сиз жогорку кеңештин спикери болдуңуз. Бул кандайча болду? Сизге ким сунуш кылды? Кандайча макул болдуңуз? Баардыгы сурашат ошентип, байланыштар. Тиги Медет досуңду эмеге коюп, кимеле спикер болуп. Спикер боло турган оюмда жок болчу. Мен өзүңөр билесиз, спикер болуш үчүн мамлекеттик тилди жакшы билиш керек. Ошон үчүн оюмда да жок болчу. Мени спикерликке алып келген. Мени сураган. Бакиев өзү сураган. Мен качан спикер болгом? Декабрь 2009. Бир жылдан кийин. Мендет өлгөндөн кийин, бир жылдан кийин мени алып келип президент сунуш киргизген. Мен айттым, менден башка адамдар табылбайбы? Мен кыргыз тилди жаман билем. Андай мындай. Десе ал айтты, аны үйрөнөсүң. Мага саясатты жакшы билген акылдуу адам керек. Мен сен менен депутат катары иштешип калдым, сен мага жагасың. Тышкы мамлекеттерден саясатчылар келип атат, аларды тозуш керек, алар менен сүйлөшүш керек. Кандай орчумдуу процесстер жүрүп атат, саясаттык, идеологиялык. Ал жөнүндө мен эчтекени билбейм. Зайнидин, мен академик эмесмин. Мен хозяйство, экономика жана башкаларды жакшы түшүнөм, бирок саясат жагынан мен сен мага жардамчы бол. Ошон үчүн мен сени чакырып атам. Албетте, акчалары көп адамдар жүгүрүп жүрөт. Эртеден кечкери. Ошону карабай мен сага сунуштанып атам. Деп ошентип көндүргөн. Мен макул болгон жокмун. Андан кийин ал айтты. Эми сен өзүң билесиң. Биз кээ бир кезде экөөбүз отуруп депутат болуп жүргөндө, ар нерсе жөнүндө, саясат жөнүндө сүйлөшүп жүргөнбүз. Мен аны үйрөтүп жүргөм. Кээ бир технологияларга. Анан айтты. Патшанын өзүң айткан сөзүң бар эмес беле? Патшанын
предложениясын сунушун колдобосоң, анда эмне болот дегенде. Царь предлагает один раз. бир эле жолу сунуш кылат. Все. Анан кийин өзүң билесиң. Мен айттым, анда макулмун дедим. Ошентип сиз спикер Ошон катары үчүн спикер иштедиңиз, парламентти башкарып турдуңуз. Парламентти- 2010 жылы 7 апрелде сиз парламенттин төрагасы катары парламенттер аралык ассамблеянын Санкт-Петербургдагы жыйынында болчусуз, Ооба. Ошол учурда Кыргызстанда бийлик алмашты. Бакиев бийликтен кетти. Спикер болсо эмеде, Санкт-Петербургда. Санкт-Петербург. Ошол учурда эстеп бериңизчи. Сиз кайдан уктуңуз Кыргызстанда ошондой окуя болгонун? Ошол учурда президент Бакиев менен байланыш алдыңызбы? Биринчи мүнөттөрдөгү сүйлөшүүлөрүңүз кандай болду эгерде байланыш болсо? Мындай десе болот. Эч ким билген жок, болобу, болбойбу, спецслужбалар билбейм. Бирок февралда бир аял келип мага айткан, Зайнидин Гарпеевич, мен мындай сөздөр болуп атат. 2010 жылы февралда. Февралда. Төңкөрүш боло турган болуп атат. Сиз кетип калсаңыз болмок, Кыргызстанда өлтүрүп коюшу мүмкүн, анткени сиз экинчи адам деп айткан. Мен ишенбей койдум. Мен айттым, каяктагы төңкөрүш? Төңкөрүш болуш үчүн бир себеп керек, кризис керек, чоң. Жөн эле төңкөрүштү жасайбыз деген военный переворот болсо, анда башка кеп. Жөн эле болбойт. Себеп, чоң себеп керек деп. Мен саясатчы катары мен Чоң себеп жок беле ал убакта дейсизби? Себеп жок болчу. Себеп жок болчу. Анткени ВВПны карасак бир 8%ка чыкканбыз ал мезгилде. 4%тен 8-ке чейин. Ногу 60 тыйын казыр эмне дейт? Телефонго анда тарифке 60 тыйын, Мегакомго 60 тыйын, анан кийин электр энергияга тарифтерин көтөрүлүшү, ошол себеп бер. Жок. Анан кийин канча жолу Атамбаев көтөрдү? 10 чакты жолу көтөрдү. Эч ким унчукпай эле отурбайбы? Арттарын кызып. Ал жалган маалымат. Түшүнүктүүбү? Анткени болгон окуя андан кийин болгон. Аны ШОС деле, ОДКБ деле айтпады. Государственный переворот болду. Бир мамлекет жардам берген. Өзүңүздөр билесиңер. Айта аласызбы кайсы мамлекет жардам берген? Российская Федерация. Ошол окуяны уккандан кийин сиздин реакцияңыз кандай болду? Ушуну айтып бериңизчи. Мен 7 апрелде менин өзүмчө программам. Ошол программам негизинде иштеп келаткан. Анан 7-синде эме звонить этет, мага вице-спикер бул жерде что-то Таласта эме болуп атат деп. Келсеңиз. Мен айттым, барсам эмне? Бардыгы эл качып тарап кетеби? Таластык депутаттарды жибергилечи. Алардын самолеттору жок, билеттери жок, акчалары жок. Алар кантип барат? Андан кийин 2 жаш бала баргандан бардыгы тарап кетеби. Сен өз окатыңарды жаза Сизде 6-сында ушинтип сүйлөшүп атат. 6 Таласта окуя болуп атат. Ооба. Ошондо айттым. Өзүңөр эмне иштеп? МВД жокпу, милиция жокпу, премьер-министр жокпу. Сүйлөшпөйсүңөр, эмне бизге асыласыңар? Деп, эртең менен 7-синде барып пленардык заседание жумуштар менен Украинанын спикери менен жолугуп, анан кийин Российский Федерациянын спикери менен жолугуп, анан кийин ал жерде уже полностью маалымат болду. Ошондо мен эсимде чыгып калды. Мен айттым тиги МПСНге ал жерде ошо спикерге айткам, мен болду, мен анда милдетимди аткарууга мүмкүнчүлүгүм жок. Мен кечине даярданып үйгө кетейин. Ошо дегенден кийин уже бийлик алмашып, тиги Бакиев кетип калып, качып кетип, ал жерден балдар звонить этет, Зайнидин келбе. Ошол бийлик алмашкан Бакиев качып кеткенден кийин ал киши менен сүйлөшө алдыңызбы телефондон? Жок. Анткени мен
МПА-СНГ-дің емесінде жатқанмын да. Гостиницасында. Телефон отключили. Связь жоқ. Мен ештеке эмне болуп аткан окуялар. Сиз 7 апрелден кийин ал жакта калып калдыңыз, Калып калдым. Эмне үчүн калып калдыңыз? Анткени могу МПА-СНГ-ның эмелери, өкүлдөрү келип айтты. Сиз барсаңыз сизди өлтүрүп коет. Сиз экинчи адамсыз. Ошон үчүн барбаңыз. Биз сизди коргойбуз. Деп телефонда. Санкт-Петербургда канча күн калдыңыз анан? Мен 2 жума турдум. 2 жумадан кайтып келдиңиз. 2 жумадан кийин барды өз ордуна келгенден кийин самолетке отуруп учуп келдим. Зайын агай, сизге рахмат. Убакыт таап биздин сунушубузга макул болуп келип суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн сизге чоң рахматымды айтам. Урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүзгө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мурдагы жетекчиси, тарых илимдеринин доктору профессор Зайнедин Курманов агайыбыз болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.